Assalamu alaikum биздин жылкы сүйүүчүлөр. Саламатсыздарбы? Азыр сиздерге биз тартып берип атабыз. Мынакей таксырдын аттарды кандай үйрөтүп атат. Анан жана баласын ат мингенди үйрөтүп атат экен. Ошол боюнча сиздерге кичине тартып көргөзөлү. Анан сиздерден мага WhatsApp'тан келген суроолорду болушунча таксырга беребиз туугандар. Азыр кандай үйрөтүп атат? Таксырдын өзүнөн сурайлы, кантип үйрөтөт, күндө канча мал үйрөтөт. Ассаламу алейкум таксыр. Алейкум ассалам. Кудайга шүгүр. Аттарды үйрөтүп атасызбы? Нени койбу? Жок, бул жерде ат өзү үйрөнгөн ат. Мына балабыз атка үйрөтүп. Бул үйрөнгөн ат, Ат үйрөнгөн ат. Таштаган мына бала жаңы минги да. Инин баласы бар. Инин баласы бар. Инин баласы бар, үйрөтүп. Ошо күндө бир маал кичине үйрөтүп коебуз. Анан секин үйрөтүп, баланы ушундай маалынан баштап нерсе. Мына тизгинди кармагандачы, тизгинди тең коёр, тең тарткын балам. Чүдө. Мени карап чап. Чүдө. Ананда эки жакка гамаш болбош үчүн да. Жок, бул ат го, бул ат өзү такшалган, үйрөнгөн ат. Баланы үйрөтүп да, баланычы. Кызыгуусу бар да. Жок, ошондо тизгинди тең тартканда ат дагы түз кетет да ошондо. Ошондо ат бузулбайт да. Ат бузулбайт. Тең түз. Эми мени карап түз кое бератты. Түз кое бер. Чүдө балам, Чүдө. Секин үйрөт да. Эми бардыгы эле ат минип жүргөн балдар эмес да. Ооба. Секин ошентип такшалып үйрөт. Мына тизгинди кармаганда балам сенчи эмне кылбаган, илгери качты кармабаган. Кармаганда мына көрдүңбү? Ушул тең тартып туруп анан ордунан мынтип бургун. Чапыр айтып эмне кылбаган, бура бербегин, Анан секин кийин өзүң үйрөнүп кетесиң. Кана кой бер. Чу жаныбар. Токтот, ордунан бур эми, ордунан бур эми. Бери бур. Жаштык кылып эми жаңы Бул ат өзү жакшы атпы өзүнө? Ат жакшы ат. Үйрөнгөн эле, Ат үйрөнгөн ат. Жашы канча экен бул? Кой берер. Ат жаңасы эки асы болуп калды бул атчы. Бул ат адамды үйрөтөт да. Өзүнүн кыргыз укулардан. Мындай эмне кылганда эгер качты сен өзүң отурасың го балам. Отургандачы мына бутуң менен түртүп туруп анан тартып үйрөнгөн. Анан эмне кыласың, атты бургандачы өзүң салмагын аракка кое бербегин. Өзүң салмагыңды мынтаракка мына атты бурганда мына көчтү сәл жамбашты мындай каласың да, мына тизгинди эгер кармаган. Ошондо бир жака бурасың го, көчү буруп койгон. Эгер аракка бурган болсоң, көчү сәл аракка жылдырып. Ошондо жакшы үйрөнөсүң бала. Туйбу? Бул жерде коноктор келип калыптыр. Азыр эмне кылайлы? Болуптур. Замекене алып кир балам атты. Азыр Айтам берем ушуну. канча саат үйрөттүңүз? Азыр бир саатта секин бир күн бул минет, бир күн бул жигит минет, кол кошунан балдар келет. Ошо айылдын балдарын үйрөтүп атат экенсиң да? Секинде бардыгынчы, барды бир аты менген эмес, кээ биринин аты бар, кээ биринин аты жок. Сизге дагы убагында кичинеңизде ушинтип үйрөтүшкөн да, туурабы? Кичинекейибизде биз да үйрөткөн. Ушул илгери союз малда сарайлар болгон да. Илгери ошо союз малда сарайлар болгон да. Анан мен өзүм кызыгып эле келип атам өзү бригадир ушундай управляющий болуп иштеген киши эле. Келип эле ошо аттарын сугарышып, мага сайга барып сугарып келиш бир сонун нерсе болчу да магачы. Ал ат арыкпы, же эмнеби, кызыгып сугарып келиш. Лишь атты минип барып, чаап, ойноп сугарып келиш эле да. Азыр эми ал шарттар жок да. Анан бул инин баласы, бир тууган инин баласы да. Анан бул кызыгуусу бар, ошон үчүн муну келиптир деп атайын эмне расписание кылып койгон бугачы. Муну адил эмне кылам, муну айылда көчөдөгү балдар дагы, айылдагылар келишет. Азыр баарына эле аба болуп калгам азырчы. Медет аба дешет бардыгы. Анан сүйүнүп алдыма тосуп алышат. Анан кээ биркилер болсо биз келип үйрөнөлү дейт. Эми алдан башка деле ошо атты багуунун режимдерин, кандай караш керек деген тартиптерин алыстан эле чыгып атышат. Келип сиз жаныңызда жүрүп үйрөнсөк дейт. Кудай кааласа мен сарайды бүтүп алсам, аларды деле чакырып кийин үйрөнүп кетишине аракет кылабыз иншалла. Жардам кылабыз. Колубуздан келген нерсеге. Жана WhatsApp'тан кимди урушуп аттыңыз?
WhatsApp'tan кимди урушат? WhatsApp'tan бирөөнүн аты ичи ооруп атыптыр. Аты жаталак болуп атыптыр. Анан менде видео үзүп да сүйлөшүп атабыз. Анан мен айтып атпаймынбы? Тузду кайнатып, кичине муздатып, ага деген кичине арактан куюп, анан ак майдан куюп, анын ушинтип бер деп бир-эки не кылып алсам, атты жаткырбага дедим. Ат жатпаш керек да. Тик туруп туруш керек ошондой. Атты мүмкүн болсо асып коюшка же жетип жүрүшкө ат жаткырбаш керек. Эгерде онуна берген болсо, баягы ичеги да алмашат да. Бир ичеги тартылып калат да, момундай болупчу. Күчөп кетет да, ат уже наракка кетип калат да. Сразу эле ооба. Ошондой моментте уже күчөлүп кетет да, ичеги оролуп калат. Ошого мен баягы сен не атканда кыйкырып атканым ошодон болду. Атты тургузсаңар, атты тургуз деди. Карап турушат, ат жатып атсачы. Анан ошого бакырганым эле. Таксыр анан WhatsApp'tan келген көп суроолор бар да. Кош. Ошодон бир аз-маз кылып кыска нуска кылып жооп берип койсоңуз, Кош. Сизден ошо сурап кой дегендер. Бүгүн ушу суроону сөзсүз бер дегендер көп чыкты да. Жылкыга сабизди эмне үчүн берет деп бир WhatsApp'tan жазган экенлер. Берсе бир күндө канча мал бериш керек дейт. Сабизди 2 мал берсе болот. Бир күндө 2 мал. 2 мал берсе болот. Мисалы 1 килограммдан чаап берсе, сабиздин тазалашы hem сабиздин жардамы дагы бар. Мисалы Сабиз эмнеге жардам берет эми? Ат эми өзүнүн витамини бар да. Биринчиден, экинчиден баягы атты бузулган аттарга баягы көккө койгон малды да кошуп берсе болот. Жакшы жакта. Сөөгө да жакшы болушу мүмкүн, Сөөгүн чоңоюшуна Таштайды. эми бул дагы природанын өзүнүн витамини да, кошумчасы бар да. Анан атка асал бал берет деп да бирөө жазыптыр. Бал берсе эмнеге берет? Кандай жол менен берет? Ушуну билесизби? Мен аны билбейт экенмин. Бал берген уккансызбы өзү? Жок, уккан эмесмин. Уккан эмессиз, Бал берген уккан эмесмин. Бирөө жазган Эми экен. кээбиркилер эмнени укканмын? Көп жерде мейиз беришет экен, башка экен. Эми ат жаныбаргачы канча нерсе берсең деле аз. Бирок бал деген анан бал десек эртең күнү каймакка да өтүп кетпесин, вареньяга дагы. Мен аны билбейм чындыгы да. Жакшы. Мына энчиге ат алганда несин караш керек, таксыр? Энчиге ат алганда мисалы ар кимге ар кандай түс жагат да. Биринчиден, кээбиркилер көчөгө сулуулукка миниши мүмкүн, кээбиркилер улакка миниши мүмкүн, кээбиркилер үйгө бир негизи келгенде атты ошол атты жүрөгүңө жактыбы, өзүңө жактыбы, ошол атты чын жүрөк менен жакшы ниет менен ал да. Кыйылып алба. Ниет кылып. Жакшы ниет менен, жакшы ой менен мага ушундай ат болуп берет. Жакшы ошондо сөз береке болот да. Алышыңа багып. Келип тайлашып, Содалашып, жакпайм, бул деген нерсе. Ушундай мисалы мен деле бирөөдөн сода кылганда, бай кылганда ат көңүлүмө чаккан болсо алам да. Ал менен эмне кылбайм, мүмкүн болсо ошол адамды ыраазы кылып алган. Мисалы кээ жерде 500 сом, 1000 сом талашып калабыз го. Ушу 500 сом, 1000 сом ошол бир байкуштун бир тагдырын чечип кое турган, или жетпей аткан, или жакшы нерсени үйүндө жакшы жылкың сатпайсың да, өзү айла сатышка турат. Ошону ыраазы кылып коер 500 сом, 1000 сом менен. Анын берекеси бар, сөзсүзчү. Себеби ал адам сага душасы менен ыраазы болуп берип атпайбы? Ошто береке болот да. Аны кыйылтпа да. Ошого карап алыш керек экен анда, кыйылбай, шарт алыш керек. Түз коюп. Не түз коюп туруп, себеби үйүңө жакшы нерсе алып атасың да. Мен базардан көп айтам. Сен эмнеге алып атасың сен? Энчиге. Энчиге болсо 500 сом, 1000 сом талашпай ала берчи. Бул дагы эми кулунан чоңойту, башка кылды. Менети бар, Менети бар да. Таксыр алтын күкүрт деген эмне? Өткөндө бир айтып кеттиңизби? Алтын күкүрт бул ушундай. Эми кандай деп түшүнөсүм муну алтын күкүрт? Алтын күкүрт деле айтабыз. Бул эмнеден жасалат деген аны деле билбейт экенмин мен. Негизиге алганда. Негизи сатылат да. Сатылат. Алтын күкүрт мындай эмне да? Мисалы биздин күкүрт сыяктуу эле да, ушундай күчтүү болот. Анан мисалы биз шеберлерге күйөбү же эмне? Эмне кылса күйүп да кетет ал. Күкүрт эге тийип кетсе күйүп кетет. Аны мисалы шеберге алтын күкүрттү сардыолдо ороп эмне аралаштырып туруп койдуп атпаймынбы? Курук жерде кылып. Бул тез күйүзөт да, ушундай улуу жактары бар да. Баягындай микробторду өлтүрө турган касиеттери бар да. Касиети бар. Анан жанагы жылан менен дарылоо видеону көрдүңүз да? Көрдүм. Муна салып атты кыйнапчы. Ошону суроо бере электим да. Ошону мага оюңуз кандай сиздин? Мага көп адам жөнөттү ошонучу. Көрдүңүзбү ошону? Көрдүм. Мен же китептен окубапмын, же укпапмын да. Эгерде ошону мурдун салган болсо, кайра эл көрөсүз го, мына мурдун салдык, ушул атты
Гүлік өпкөсү ачылат дейді. Ушундай сөз сүйлөдү. Гүлік Бирөө- болот дейт. Гүлік болот дейт. Мен каршымын биринчиден. Экинчиден мен билбейм, может. Мен жок, анын мурдуна тыккан жылан өпкө кетет де. Өпкө Бул кетет. туура эмес нерсе өзүндөгүчү. Баягы атты көрүп алып мен чалып акмакчылык дедим негизичи. Болбойт андайчы. Эми оюна келген кыла бергидей бул туура эмес да. Эми жыланды берет өзү. Жыланды берип башын алып коюп, мисалы бир неге баночкага салып, туз салып коюп, мисалы күнгө коюп, кургатып, анан баягы көлөкөдө кургатып туруп, жемге кошуп берсе, аттын тазалашына чоң жардам берет. Ошондо жемге аралаштырып кургатып берет. Ооба, ошентип берсе болот. Мен эми ушинтип жүргөнбүз да. Анан бирөө жазып туруп бастырып келип тер дегенде анда бутун сууга кечтирчү экен да. Анан дагы бир ошентип келип көлгө салып койгон экен эле, көздөрү кийтирейип, анан сийдиги баягындай коюланып калыптыр да. Ошону кандай жол менен Атка суу өткөргөн да, атка. Суу өтүп калган, Ысуу укол алыш керек анда. ысуу укол бериш керек. Бериш керек. Ошодон жаталак, ошол сыяктуу нерсе жаталак пайда болот Ичи да. оору, Ичи оору ушундай нерсе ошодон пайда болот көбүнчө. Анан баягы жылан айтып атпайсыңбы? Жыланды ошонун жардамы бар. Анан мына менин дагы мына бака деп коебуз го, кашка бака. Кашка баканы дагы берсе, жылан аттын тазалашына жардамы бар. Ону дагы жыланга окшотуп Башын жок, аны эмне кылбай эле көбүнчө биз мындай кылабыз. Башын алып коюп эле бир ат кулакка уруп, оозуна салабыз, азусуна, ичине салабыз, мурдуна тыкпайт аны. Ошонун пайдасы бар. Мурдуна тыкса өпкөгө кетет. Ал мурду жылан өпкөгө кетет, тыгып коюп да мурду жабып атат. Бул Атты ушунчалык кыйнап салышканда ошодочу видеодо. Кыйнаганда дагы бул болбойт. Бул атты анчылыкын андай кылганчы. Ал туура эмес, андай кылбагыла. Таксыр анан арпаны майдалап береби же бүтүн береби? Арпаны бүтүн эле берет. Эгер негизи мисалы жүгөрүнө тартырып берсе деле ал жагы деле жакшы. Сиңиши жакшы болот. Бирок все равно эгерде жем бере турган болсо 2 сааттан кийин чөп бериш керек да, синими жакшы болот. Анан мына эмне боюнча да мага уже аттарды тазалоо боюнча толук информацияларды көбү албаган үчүн же укканбы же кайра сурап атча, мени аябай көп сурап атышат да. Атты тазалаганда эртең менен 6-тан 8ге чейин деп атпайм примерно. 2 саат откорсо, жылкы ачка болгон болсо, ат тез тоет. Суусун берип, мисалы будайды көптүрүп берип, жедирип, анан ошол бойдон асыш керек атты 4-5ке чейин көлөкөчү. Анан кечкисин 5-6ларда алып чыгып дагы 2 саат откоргондон кийин жакшы жейт, дагы баягы эле режимде будайды. Бирок эртең менен 9да бердиңби? Точно 9да бериш керек. Кечки саат 7де бердиңби? Точно ошол саатка бериш керек жеминчи. Ошондо результат болот. Ошо режимин кармаш керек да. Анан эртең күнү алдан кийин багга киргизгенде да ошондой саатын орду менен жарым саат кеч же жарым саат мурун болду. Ал күнү ал результат жем бердим деп ойлобой деле коюш керек. Бок сыйдык деп эсептеп койсо болот да. Анан көбү ошо көккө чыгарып тазалоодо түшкө жакын эмне кылып кояттыр? Куруп чөп берип коет. Куруп чөп бербеш керек. Ат өзү секин, өзүнүн түсүн өзгөртүп, өзүнүн таза жүнүнө өзгөрүп келет атчы. Жана улакка чабыла турган аттарды кайсы мал, кайсы айларга алып келесиз? Улактын күчтүү аттарындай чоң бий. Мына эмне кылганыбы? Эми ал азыр деле мына эмнеден баштап алып келе баштайбыз, иншалла. Көп нерселер чечиле баштады. Көп жактан агайын, дос жайлар чыгып атат. Жардамычы. Эми буйруса эми баштайбыз эми. Бирок азыр негизи алып келгени менен өткөндө улак берем деп атпаймынбы? Бирок ал аттарды азыр улакка чабылбайт. Себеп аттар багга киргенде сууту бүтмөйүнчө чабылбайт. Мисалы мен сентябрь, октябрга деп атам ал нерселердичи. Ошол моментке уюштурам депчи. Ага чейин эми тамай, өзүм билген тамай аттарды гана алып келип элге тартуу кылабыз. Анан кунантай эмнелерди алып келип, эми өзү билген аттарды алып келебиз да, мисалы биринчиден, экинчиден өзүм минип көрөм. Эми кээ бирки мисалы бышты жаңы сыйлар улакка чабылбагандар болот да, негизи 80%кечи. Эми алар тарбиясы өздөрүнөн болот. Таксыр багуу боюнча кандай болуп атат? Канча атты азыр элдердин атын бактырып атасыз, багып атасыз? Өткөнгө келгендердин почти баары алып кетишти кайрачы. Биз ал тарбия кылып бердик го.
Эми азыр багы боюнча ушу алып келе башташты. Азыр ондой бар, дагы сарайлар бар. Дагы бар месталар. Кабыл алып атабыз. Кабыл алып атасы. Багып. Да бирөө алып келем деп кетти. Азыр кечээ алып келем деди го. Анан багуу эмне боюнча не кылабыз? Эми багып суутуп бергенди. Колго аласыз. Колго алабыз, иншалла. Ошол Суммасы кандай? Сырбы же кел өздөрү сүйлөшөбү? суммасын ошо өзү уну кылсын сүйлөшөбүз анычы. Эми ага түшүндүрөм, мен жемин алам, чөбүн алам, ошол нерсесин анан балдардын акысын. Эми ошол бала ошол атты 2 мал кашып, 2 мал күнүнө 2 мал кашып, жем чөбүн берет. Биринчиден, экинчиден баягы багууга киргизген боюнча айтып коеюнчу. Багууга киргизгенде жылкыны жок дегенде күндө 1 мал кашыш керек. Эгерде сен 2 килограмм жем берген болсоң, сен 4 килограмм жем бергенге барабар да. Кашып койсоң. Кашып, тазалап, кашып, сонун кылып турсаңчы. Анан кээ бирге алып келип эле сарайга камап коюп эле дүңгүйтүп алып бука эмес да алчы. Анан баягы сөйкөнүп, баягы эмне кылганда семиргенде кытышат. Бул да жаныбар, сен өзүң белиң кытышса кандай болосуң? Ошондой нерсе. Кашып туруш керек. Күнүгө 1 мал кашып, сону не кылып туруш керек. Мүмкүн болсо 2 мал. 2 килограмм жем берсең 4 килограмм жемге барабар. Ал кашып, тазалап туруш. Анан түгүн чалчык кылбагыла. Ошону түгүн куртап туруш керек. Ошол түгү кирпич болгон жакшыбы же жыгачпы же? Эгерде кирпич болгон болсо, мисалы кирпич болсо, анын үстү кандай бүдүр алабы, бирок эгерде болсо бир карашта апелька төксүн. Жер болсо да апелька төгүп койгон жакшы. Такта болсо да апелька төккөн жакшы. Таксы мына сатыла турган канча азыр неме бар? Канча баш бар? Азыр бар, ондой бар да сатыла турган. Дагы жаңы келген аттар бар. Жаңы баягы тайлардан бар. Зона кылып не кылса болот. Келип көрүп кетсе болот. Көрүп кетсе болот. Азыр дагы бирден да тай келген. Ошону көргөзүп элге мисал айтып коеюнчу. Ал дагы аябай багып салыптыр да. Эми бышты болуптур, багып салган. Чоңоюшуна зыян да. Азыр ошол тайды да көргөзөйүн силерге. Жүрүңүз анда ошого барып көрөлү. Мына таксы жана көргөзөм деген тай ушул да. Мына тай келди, өзү жигит. Алайдан болот, алайдан инилер болот. Анан тайды алып келди. Мен мисалы элге бир мисал келтиргим келет да. Жылкыны мындай кылып 3-4 жашында бакпаш керек. Азыр бул быштыбы? Бул бышты болуп калды. Анан бул себеби мына семиргенде сөөгү чоңойбой калат да. Эгерде мына эт мына жылкыны орто этинен болгондо да 4 эл бийик болуш керек эле булчу. Ушу породасындачы 4 эл бийик болуш керек эле. Az жумур болуп калган. Эми мен алып кел, мен өзүм карайын атты дедим, башка жерге караттырган экен, алып кел дедим. Эми буну этин таштатып бастырыш керек да. Себеби август аяктап сентябрдын несинде жылкы чоңоет да. Ошол малга этин таштап, орто эт кылсак, жакшы чоңалып чоңоюп берет. Ошондо мындай ээси арыктап калса эч капа болбош керек да туурабы? Жок, капа болбош керек. Себеп азыр көбү ушинтип багып коюп, жакшы тайлар алат да, кымбат бал тайлар да. Эми жылкы жаныбар да бул. Аны жакшы көрүп не кылат да. Жакшы багып коет да, антип бакпаш керек да. Мына карачы, сонун порода ат семирип кеткен. Бир жерде туруп эле семиртип ишкен да. Андай кылбаш керек. Эми жылкы жакшы, бирок бул чоңойгондо зыян болуп калат да, семиргендечи. Арыгыраак кылып орто эт менен бакса, ошол жылкы жакшы чоңоюп, өссү, ошо өзүнүн уругуна жараша өссү болот да. Ошондо өскөндөн анан кийин семиртиш керек экен да. Мына азыр мисалы жок, азыркы убакта мисалы бул бышты артап туруп, август сентябрга орто эт менен кылгандан кийин анан алдан ары кичине арпадан. Булар ушул жашта бул жүгөрү бербеш керек мага. Буларгачы. Азыр ушуну канча айда калыбына келтирип койсо эми? Эми Алла насип кылса ушул неге барат да. Эми азыр арыктатып минип турабыз да. Август аяктап сентябрга чейин орто эт менен балдар минип өзү минип турабыз. Тарбиялап баш таштан оңдо, бирок адамга аябай жакын, жакшы жылкы экен. Бүгүн келди да. Өзү негизи ал жигит алайдан болот, правдадан шаарда турган жигиттер. Султан деп аты. Жакшы жигиттер. Бул бирок бул аттын мүчөсү аябай сонун да, бирок көрдүңбү? Бир ошибкабыз, атта бир гана ошибка бар, көгөртү төштөрүн. Ошибка семиртип койгонбуз да. Семиртип койгон. Эми жакшы жылкыны караш керек, семиртиш керек, туура эле. Бирок жашты
орта ет менен караш керек. Мына жаңасыйдан нары жакшы бага берсе болот да. Көрөм мен светин да кара, бүт подкадаш, башын кара, кабактар аябай сонат болот бул иншалла. Кабак ошондо кайсы жер болот бактар? Кабак деген мына өзүнүн көз карашы да, мисалы мусковит деп коет го, например, ошол сыяктуу нерсе да. Өзүнө жараша сонун кабагы бар. Мүчөсү каза аябай тегиз мүчө да. Мындай мүчө редко болот. Баары тең келген. Карачы, жоон жолпу. Бул жигит айтат, мен 5-5ке үйрөтсөм дейт. 5-5 кыра жарай турган ат болот да, бирок. 5-5ке? 5-5 аябай сонат болот. Биздин улакка да чапкан болот. Чаяктардан карачы,